оюндарды сатып алып, өзүбүздүн Жамбы Карыбекова 50 жылдан ашык убакыттан бери кол өнөрчүлүк менен алектенет. Ал көптөгөн улуттук буюмдарды, басымдоосу түрдү, кооз, шырдактарды жасайт. Мындай килемдин 1 чарчы метрин даярдоо үчүн бүтүндөй 1 жума керектелет. Ал эми процесске бир нече чеберлер тартылат. 100% жүндөн жасалган буюм. Ар бир детали жүндөн жасалат. Шырдак мындай эки беттелип, биринчи шырдактын өң бети аябай сулуу, жакшы жүндөн тандалып жасалат. Экинчи бет болсо кара же боз кир көтөрүмдүү кийистерден жасалат. Биринчи бетин жасаш үчүн өз өңү менен натуралдуу өң деп коебуз. Койдун эле өзүнүн жүнүнөн алынгандарды натуралдуу өңдөн жасоо деп коебуз. Жамбы Карыбекова 20 жылдан бери аймактардагы кыз келиндерге кол өнөрчүлүк боюнча сабак берип келет. Бул жылдар аралыгында ал бул өнөрдү үйрөнүүнү каалаган жүздөгөн айымдардын насаатчысы болуп калды. Ал өз ишин ишкердик деп эсептебейт. Жамбы Карыбекованын негизги максаты улуттук саймачылык салтын сактап, келечек муунга өткөрүп берүү. Муну көбүнчө элдер бизнес катары түшүнүп алат. Ал бизнеске кирбейт, анткени жанакы көптөгөн убакыт кетип, эмгек көптө чыгат. Бирок ушу кол өнөрчүлүксүз шырдаксыз же боз үсүз кыргыздын маданий күндөрүн элестеткенге болобу уулум? Ошондуктан бул салттуу, маданий, уникалдуу бир кыргыздын атын дүйнөгө тарата турган билим деп эсептесек болот да. Борбор калаада өтүп жаткан жарманкеге Жамбы Карыбекованын жана өлкөнүн бардык аймактарынан келген 30дан ашык чебердин эмгектери коюлган. Бул иш-чара Кыргызстандагы аялдардын ишкерлигин колдоо жана өнүктүрүү максатында өткөрүлүүдө. Аны Кыргызстандын Соода өнөр жай палатасынын аялдардын ишкердик комитети уюштурган. Кол өнөрчүлүктүн айымдары келип, чоң мареке жасап атабыз. 40 ашыктан региондор келген айымдар бүгүн Бишкектин коноктору жана Бишкектин жашоочулары үчүн абдан жакшы сувенирлерди жасап, бүгүн Дордой плазада в поддержку женского предпринимательства жана Бишкектик кризисный центр аялдарын боюнча биздин маракебизди арнайбыз. Кошумчалай кетсек, жарманкеден түшкөн каражаттын бир бөлүгү Бириккен Улуттар уюмунун Кыргызстандагы аялдар уюму менен биргеликте өткөрүлүп жаткан гендердик зомбулукка каршы 16 күн кампаниясынын алкагында кризистик борборлорго жардам берүүгө жумшалат. Рахат Кыдыр Токтоева, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.